Фейсбукта Түркиянын Хатай шаарында иштеген кыргыз жараны Мадина Бактачиева дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат тарады. Жер титирөөдөн кийин Бактачиева жакындары менен байланышка чыккан эмес. 10 февралда Азаттык ошол эле шаарда 37 жаштагы кыргызстандык аял каза болгонун жазды. Ал эми Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты азырынча тастыктаган жок. Медиа хаб Бактачиева туулуу өскөн Токтогулдун Кызыл өзгөрүш айылынын өкмөтүнө байланышканда Мадинанын зилзаладан каза тапканын тастыкташты. Андан кийин мекендешибиздин агасы Саатбек Үсөнбаев бизге буларды айтып берди. Биз байланышып болчук. Карындай эжелери байланышып болчу. Бир жума 3-4 күн болгондо байланышкандарына. Бияктан байланыш турчуктан чалса эле телефонго кетпей калды да, эч. Связь болбой калды, анан группаларга чыгып баштады, анан Азаттыкка чыгыптыр. Ошондон эме чыгып калдык, ошол менен байланышып сайттарга кирип, такташтырып, ушу Түркияда иштегенде көп жыл болгон. Биринчи турмушунан ажырап, ошондо бир баласы бар. Баласы мына быйыл 11-де бүтөт. Баласы болуп керек дагы деле. Алаксыздык окушат азыр үйүндө. Анан Türkiye'deki konsullara ayrıldık. Memurların bize tabi şeklinde байланыштык. Şu bitti, ekmekleri bitip oladı. Açtı bitip kaldı. Sonuna da böyle spokojno, akkoңгүл, кең пейил, 1986 жылы жылкы, жолбошчулу. Ошо тиричиликтин айынан кеткен, ошо Türkiye'de bir çaldı bakçı o şekilde. Ошол чалдын баласы аркылуу табылды. Ошол уктап аткан жеринен эле бактылган экен. Түндө 4-төрдө ошол жерде калып туруп, ошол чалдын жанында экен. Ошол чал анда 2 кыз бар экен, жанында 4 экен. 4-төн чөгүп чыкты ошол жерден. Мадина жана жалгыз уулун Үмүт ошол болсо ошону атасы жаш кезинде өтүп кеткен. Ошо тириликтин айынан Türkiye memleketine gittim. Şapta işte Allah şapkasını taraf Atina'sına, apasına jardım berip, bir toğandarına jardım berip. Мадина Бактачиева Түркиянын Хатай шаарында иштеп, жалгыз уулун багып келген. Апааттан наут болгондордун саны 20 миңден ашты. Куткаруучулар үмүтүн үзбөй, издөө иштерин дале улантууда.